Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Excel боюнча сабактарыбызды улантабыз. Мурунку сабакта Excel'га киришүү кылганбыз. Кандай кылып ачабыз, кандай кылып аны сактап коебуз дегендей. Биз ошол эле сабагыбызды калган жерден улантабыз. Эсиңиздерде болсо, аны эки жерге сактаганбыз. Бул документы деген жерде расписание деген ат менен мунун дагы бир копиясын, дагы бир бөлүгүн бул музыка деген жерге сактаганбыз. Мунун бирин удалить этип сала берели. Муну удалить этүү үчүн мышканын оң жагын басып, бул удалить дегенди бассак, бул жакка корзинага кетип удалить этилген болот. Бизге бир гана ошол расписание деген документы бөлүгүндөгү керек болот. Мындан кийин мышканын оң жагын басып, открыть деп дагы ачсак болот. Же болбосо мышканы эки жолу бассак болот. Же enter баскычын бассак дагы ачылат. Ушунун үстүнө келип белгилеп туруп. Мышканы эки жолу басып ачабыз. Бул Excel'ды ушинтип биринчи ачкандагы главная деген бети бөлүгү. Бул жерде мынакей сиздер көрүп турган ушул бөлүктөрдүн бардыгы болот. Бул сол жакта мына бирден ылдый карай номерленген кетип баратат. Бирок бул номерлер сиздин Excel барагыңыздын ичинде болуп эсептелбейт. Жөн гана биз канчанчы сапта иштеп атканыбызды көрсөтүү үчүн белгиленген. Бул болсо төмөн карай мышканы ылдый жылдырсаңыз кете берет. Бул канчага чейин кетет, аягын билбейбиз, кете берет. Сиз канча ылдый кошкон сайын ошончо кете берет. Бул абдан көп. Мынакей моул жагында болсо алфавит берилген. Бул жагы алфавит менен кетет. Бул жагы дагы алфавит Z-тен барып бүткөндө кайра А болуп башталат. Андан кийин АБ. Демек, бул дагы кайра ZA, ZZ-га чейин кетет деген сөз. Бул жагынан дагы канчалыкка чейин кетет. Ал жагы дагы билбейбиз. Чексизби, балким билбейм, канчалык бет бул жагына кошосуз, канчалык бет бул жагына төмөнүнө кошосуз. Бул жактарын ушундай кылып билебиз. Төмөн жакта болсо, бул эки кичинекей стрелка турат. Андан кийин лист 1 деген турат. Демек, Excel'да бир лист ачып, бир бет ачып, ошонун үстүндө иштеп атат экенибизди билдирет. Жанындагы плюс белгисин басуу, бул дагы бир жаңы бетти ачып иштегенге болот деген сөз. Эми ушул бул стрелкаларды ушул жакта мындай көп бет болуп кеткенде оңго солго жылуу үчүн колдонобуз. Же болбосо ошол эле учурда бул алдындагы бөлүк менен дагы кармап, булар менен дагы беттин ичинде жылсак болот. Андан кийин дагы ылдыйда мындай нерселер турат. Эгер Excel'ыңыз мындай көрүнүп же мындай көрүнүп калган болсо, мындан коркуунун эч кандай кажети жок. Болгону ушул жерге келип обычный дегенди басып койсоңуз, бизге обычный болуп көрүнүп калат. Ошол учурда байкасаңыздар, мына И тамгасы менен Ж'нын ортосунда мындай үзүк сызыктуу, анан бул жерде да ошондой нерсе пайда болуп калды. Бул деген сөз ошол, бул A4-түн тигинен тургандагы бөлүгүн көрсөтүп атат бизге. Мынакей азыр 50-чү жана 51-чи саптын ортосунда да ошондой бар. Демек, бул тигинен турган A4-түн размерин бизге ушундай кылып көрсөтүп берип атат. Демек, ушунун ичинде жазсак, анда бул бизге бир A4 размер болуп көрүнөт. Мынакей байкасаңыздар, Excel'дын бетин кичирейтип, A4-тү 10% менен көрүнө турган кылып алып келгенимде, бизге мындай көп A4-төр чыгып берди. Кайра мындай чоңойтуп алабыз. 110 менен 115 менен иштеген ыңгайлуураак болот, бизге жакшыраак көрүнөт. Демек, бул сабагыбыз ошол Excel'дын негизги бети менен таанышуу болду десек жакшы болот. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, эгерде бул видеолор сиздерге жагып жаткан болсо, мында лайк басып, комментарий калтырып, бул видеолорду дагы башка адамдарга жөнөтсөңүздөр, алар дагы көрүп пайдаланса абдан жакшы болот. Бул сабактарыбыз акысыз, бардыгыңыздар колдонсоңуздар болот, таатсаңыздар болот. Жана кийинки сабактарда кандай темаларга токтололуу,
эмнелерин айтып берели, сиз эмнеден кыйналып жүрөсүз, мына ошол нерселерди комментарийге калтырсаңыздар, биз аларга жооп берүүнүн аракетин көрөбүз. Барыңыздарга ийгилик каалайм, жакшы туруңуздар.